Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Мына биз бүгүнкү күндө кайрымдуу бол, коомдук кайрымдуулук фонд колубуздан келишинче, акылыбыздын жетишинче кызмат кылуу, элибиз үчүн ушундай кызмат кылуу аракетиндебиз. Ортодо татыктуу көпүрө болуп, көп жакшылык иштерге себепкер болуп калсак экен деп, биз бүгүн сооптуу сапардабыз, Кудай буйрса. Анан мына бүгүн азыр Нарын областынын Актала районундабыз, Кудай буйрса. Мына ушул жерде бир канча убакыт мурда биз съемкаларды алып, видеолор тартылган көргөнсүздөр. Бул жерден биз дайыма кылып аткан ишибизде маалымат берип, ушундай сүйүнүчүбүз болсо тең бөлүшөлү. Кыргыз жакшысын чыгарып, жаманын жашырып келген. Биз бир жакшы кабар менен бөлүшүп, элибиздин ушундай ынтымагын, биримдигин чагылдырып, мына ушул ынтымагыбыздын, биримдигибиздин жыйынтыгы Кудай буйруса ушундай жыйынтыктар келип чыгып атат буйруса. Сиздер көрүп турган ак өргө бул кыргыздын намыстуу уул кыздарынын, кайрымдуу, мээлимдүү боорукер кыргыз уулдары кыздарынын жыйынтыгы мына ушул болуп турат. Өтө бул чоң сүйүнүч. Анткени бул үйдүн ордуна сиздер көргөнсүздөр эски үй, ушул Айчүрөк эже алгачкы кайрылуусу үйүнө суу өтүп, жамгыр жааганда чыга калып, балдары менен үстүнө суу өткүзбөш үчүн клёнка төшөп жашап аткан акыбалынан кабар алып, биз ушул жерге келгенбиз. Ошол эски үйдү бузуп, ордуна сиз көрүп турган ак өргө салынып атат, Кудай буйруса. Азыр бул жерде бүтүү алдында турат, мына ушул эми тойго даярдыктын эмеси жүрүп жатат. Эми ушул жерде мына кече жакында да мына ушул ичине жүргүзүлүп атканда биз ыраазычылык билдиребиз ар бир кол сунган мекендешке. Сбербанктан, туш тараптан бизге колдоого алып, бүгүнкү күндө бир тууганга ишенбей турган заманда, бир кол сунуу кыйынга туруп, өзүнөн арттыра албай турган учурда, ушул арттырып, Аллах үчүн, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн деп кол сунган мекендешке биз ыраазычылык билдиребиз. Биз эч кимден жардам сураган жокпуз, жардам сурабайбыз. Болгону бул бир туугандар дагы бизди жардам суратпастан, айттырбастан Кудай ыраазылыгы үчүн деп салган мекендештер. Сиздерден Кудай ыраазы болгон болсун. Мына Сбербанктан жөнөтүлгөн акчаларыңыздар дегеле каяктан келсе дагы, мына биздин атыбызга салгандар, ушундай бир даректүү келген акчалар өз дарегине жетүүдө. Биз буну кайдан келип атат, каяка кетип атат, бул тууралуу бизде толук маалымат болуш керек. Мынакей ушул жерде бизге ушул кылып аткан ишибизге кайдыгер карабай кол сунган Нурбаев Дилбара деген эжекебизге, Дилбара эжеке 2000 сом которгон Кыргызстандан. Акматова Нуржамал эжеке 1000 сом которгон. Курсантбек уулу Мухаммад 5000 сом которгон. Бул Кыргызстан ичиндеги которуулар болду. Андан тышкары Россиядан Нурбек менен Минура 1000 рубль которгон. Өмүрбек 2000 рубль которгон. Санкт-Петербургдан Турдубек 3000 рубль которгон. Россиядан Иманова Доктуркүл эже 1000 рубль которгон. Саха Якуча город Алдан кыргыз диаспорасы 7000 рубль которгон. Саттыгулов Калмурза деген байкелерибиз. Мына ушундай мекендештер, жана башка биз атын атабаган дагы мекендештер, сиздерден келген аманатка биз кыянат кылдырбастан дареке жеткизүү аракетиндебиз. Бирок буга биз дареке жеткизип атканыбыздан далил бир убакытта канчалаган үйлөр, мына кече 3 күн алдын Ош областында болдук. Андан кийин Талас областында болдук. Талас областында салынып аткан үйлөр, ар бир областта салынып аткан үйлөр. Мына биз бүгүн түндөп жол жүрүп келип, Кудай буйрса амандык берип, аман эсен жетсе экен деп, биз азыр Нарын областындагы Актала районундабыз. Нарын областынын өзүндө дагы 5 майыпка салынып аткан үй бар. Мына ушул үйлөрдүн бүттүгү биз эч бир улуттан жардам албай, башка жактан эч бир башка бир күчтөрдөн акча албай, же бир дегеле башка жактан акча агымы жок, жалаң карапайым элдин гана ушундай ынтымагы менен, тамчы менен тамчыланып келген акча там салынып атат. Ошон үчүн ушул кылган ишибизден мактангандан алыспыз. Биз сыймыктануу менен ушул кылган ишибизге жараткан зат өз жардамында болуп, кылган ишибизде ушул
акыретте бизге көптөр суроо берип атат. Биз ошол суроолорго ушул убакыттан пайдаланып жооп бергибиз келет. Силердин максатыңар эмне? Силерге канча айлык чыгат? Же болбосо кызыкчылык эмне деген суроолор бар. Мына кече бизде комментарийлерди жазып, бата тилеген айткан ар бир мекендешке рахмат айтабыз. Деги эле кайрымдуулук бул акча менен чектелбейт. Бирөөгө бирөө акча берсе эле бул кайрымдуулук болуп эсептелбейт. Кайрымдуулук бул ошол сиздер комментарийде жазып бата тилек айтып аткан бу дагы кайрымдуулук. Ошол жазган ар бир тамгаңарга жараткан сооп жазган болсун. Ушул жакшылык каалап, ушундай дем күч берип аткан ар бир мекендешке ыраазычылык. Анан ошол комментарийлерде дагы ар кандай бир негативдүү жазылган нерселерге биз капа деле болбойбуз. Болгону баарыбызга Кудай ыйман берсин. Ниетибиз түз болсун, ниетибизди оңдойлу, ниет оңолсун. Ниет оңолгондо биздин кадам оңолот, кадам оңолгондо жашоо оңолот, Кудай буйруса. Анан биздин максатыбыз бул жерге келишибизде. Биз сом издеп жүргөн жокпуз. Биздин сом таба турган Кудайга шүгүр оокаттарыбыз бар. Өзүбүздүн жашообуз өзүбүзгө Кудайга шүгүр. Кийимибиз бүтүн курсагыбыз ток. Биз буга шүгүр кылып жашайбыз. Башкаларды болуп миллиондорду издеп, миллиардтарды издеп, анан башка бир максаттарды камтыган жашоодо эмеспиз. Биз сооп таап, аркабызда жакшы иш кылып, элибиз үчүн кызмат кылып, эртең ушул кылган ишибиз балдарыбызга, кыздарыбызга эртеңки келечекке тарбиялуу иш болсо, биздин максатыбыз ушул. Максат ушул. Аллахтын алдында сыйлыгын, сыйлыкты биз бул дүйнөдө эмес, Аллахтын алдында акыретте күтөбүз, Кудай буйруса. Мына ошон үчүн сооптуу сапарыбыз байсалдуу болсун. Анан ичиндеги мына Максат байке менен Айчүрөк эже өтө кубанычта турат, Кудай буйруса. Андан тарта азыр аракеттер жүрүп келатат. Азыр биздин ушул кылган ишибизде пайда болгон сооп болсо экен деп атабыз. Анан монда биздин кичинекей карындаштарыбыз кыйналбаса экен, бир туугандарыбыз сиз жүзүңүзгө жылмай тартуулайын деген аракеттебиз. Анан ошон үчүн ушундай жакшылыктарды ушундан пайда болгон сооп деп атпайлыбы? Ошодон мынакей азыр канчалаган Америкада турат, Россиядан, деги эле туш тараптан бизге колдоо көрсөткөн бир тууган ал жакта жүрүшөт. Максат байке өздөрү кыйналып кысталып жүрөт. Бир орустун эшигин алышып уруп атат, бирөөнүн полун жууп атат. Ошодон тапкан акчаларын ушул көчө шыпырып жүрүп акча табышып, балдары менен барып, ошо өстөрүндө үй да элек, ошо өстөр үй ала элек, үйүбүз жок дейт өстөрүнүн үстүндө. Бирок ушундай жакшылыкка кол сунуп, жараткандан дуа кылып, бизде ушундай үйлүү болуп калса экен, ушу көпчүлүктүн катарында биз да кол сунуп, жакшылыкка ээ болуп калса экен дегендер бар. Балалуу боло албай жүргөндөр бар, Максат байке. Ошол боло албай жүргөндөр ушул бата алып, балалуу болсо экен дегендер бар. Кыргыз бата алып, агар көгөлүп келген да. Анан ошон үчүн ошол жакта туруп, кыйналып, турмушу эки ажырым жолго түшкөндөр бар. Ошондойлордун үйүндө ынтымактуу болсун, ушул кылган жакшылыгыбыздан ушул оюбуз орундалса экен дегендер бар. Ошол Кыргызстан рахмат, ошол сиздерди сыртта жүргөн мигранттар алдыга те рахмат, ушул азамат илиме сиздер ушундай неме кылып, салым кошуп, мени үйрөнгөлөп, кичине эмелерибизге рахмат алдыга тейлер. Дайым Алла Таалам сиздерди колдосун, кайда болбосун, аман болуп алдыга тейлер рахмат. Кыргыз элим, ушул мекендештерим бизге канча салым кошуп, бул азаматка ишенип, ушул Нарын областына өтө муктаж үй-бүлөгө там салып бериш керек деген азаматтын ою, биздин оюбуз болгондо, ошол оюбуз силекке ашты, Кудай буйруса. Ушул азаматка да чоң рахмат айтам, ыраазычылыгымды билдирсем, ошо сиздер берген акчаны аманатты, ушул кыянатты кылбай бизге алып келип берип, моунча 5 комнатамды салып берип, бизди кубанычта, күлкүгө кубантып атат да. Ушул биз мурун кандай жашап атканбыз, азыр кандай жашап аткан экөөнүн айырмасы бар да. Анан мен ушул азаматка ыраазычылыгымды билдирет элем. Ушул моунча 5 комнатамды салып берип, мен ойлодум эле, мага бир 2 комнатаны салып бер деп айткамда азаматка, бирок мага 5 комнатаны салып берген үчүн аябай сүйүнүчтүү, кубанычтамын. Балдарым баарыбыз кубанып атабыз. Мен кыргыз элиме чоң ыраазычылыгымды билдирем. Мигранттарга дагы ыраазычылыгымды билдирем. Өткөндө менин өзүмдүн классташтарым бир партада отуруп, бир ручканы жазып жаткан классташтарымды мен көрө элекмин, аларды 28 болду көрө элекмин. Алар мени интернеттен көрүшүп, мага салымын кошушту. Ошо 20 000 сом акча берип, могу үйүмө
алып беришти да, мону ойзбуларды алып беришти, гимнастчыларын алып беришти. Мен ошо классташтарыма да чоң ыраазычылыгымды билдирем. Алар деле бала чакасын багайын деп сыртта жүрүшөт. Азыр менин кыздарым ошо сыртта жүрүшөт да, ошо ыска күйүшүп, сууга тоңуп дегендей. Ошолор дагы бизге болсо да салым акчасын беришти. Мен ошолорго чоң ыраазычылыгымды билдирем. Классташтарым аман болсун, тез окугула, ушу тойго келгиле Кудайым буйрса. Ушу бизге эмне ким салым кошуп бизге берген жардамын чоң рахматын айтам. Мына буйрса бүтүп калды. Азыр сүйүнүчтө, кубанычта турабыз. Балдарым баарыбыз жолдошум Максат болуп сүйүнүчтөбүз. Кубанычтабыз. Биз Азаматка чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Азамат өзү келип көргөн менин жашоомдучу, мен кандай иштеп атканымды, бирок ошону көрүп койбостон, ошо эже мейли ушинтип жашап атты деп койбостон, кайра мага мондай сүйүнүч тартылып атат да. Бизге кубаныч тартылып атат. Мына бала чакам менен баарыбыз ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Азаматтын кайрымдуу фондуна да рахматыбызды билдиребиз, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушу Азамат өмүрлүү болсун, бактылуу болсун, ден соолуктуу болсун, ушу балдары менен аман болсун. Мен дайыма Азаматтын ден соолугун, ушу аманчылыгын тилейм. Ушуга дуа кылам да, ушу балагачы ушу аман болсо экен, ушундай балдар көп болсо экен деп айтам. Балдарымды ошондой тарбиялаганга аракет кылам. Ушундай Азаматтай бала болсун депчи. Анан силерге да чоң рахмат. Бүтүп калды, Кудай буйрса, бир 15 күндө, 20 күн болобу? Кудай буйрса бүтүп калат. Ушу тойго келиңиздер. Баарыңыздарга ден соолук, ошо берген акчаңыздар бизге буйруктуу болуп, өзүбүздүн иребизге жарап, тамыбызды салып, ак өргөлүү болуп атабыз. Чоң рахмат баарыңыздарга. Мына кубаныч кут болсун, Максат байке, кубаныч кут болсун. Мына бир канча убакыттан кийин бул жерде дагы ак өргө той өтөт, Кудай буйрса. Анан ушул Айчүрек эженин классташтары, эжекелер, байкелер бир партада отуруп, классташтык милдеттен кутулуп, ар бир мусулмандын милдети мындай акыбалда калтырбаш. Кыргыздын ушундай кыйынчылыкта, эч убакта кыйынчылыкта бири-бирин таштаган эл эмес. Ушундай биз намустуу элдин уулдарыбыз деген чакырыктарга кайдыгер карабаган ар бир туугандарга рахмат айтабыз. Мына сиздер өзүңүздөр көрүп турган мына линолеумдар келип, үйдүн ичи мына бүтүү. Караңыз. Мына бул болсо конок бөлмө, сап. Бунун ичине текстурлар чачылып, азыр мына үстүндө эмелер тартылып, люстрлар орнотулат, Кудай буйрса ошол бүтсө, ушул бүттү. Бир аз убакытча калды. Бүттү, Кудай буйрса. Эми датасы белгилеп, число белгилеп, тойго чакырып калабыз. Мен кыргызмын деген намустуу уулдар, кыздарын үчүн биздин той эшиги кенен ачык, Кудай буйрса айтчыгы, Кудай буйрса. Мына бул жак болсо кухня. Мына кенен бөлмөлөр. Мына Кудай буйрса. Анан Айчүрек өзү айткан, бизге беременки болсо эле, 2 комната болсо эле болот деген өзү айткандай. Анан эми кыргыз пейилден биз, пейилибиз кенен конок, меймандоспуз, конок келет үйгө. Балдары чоңоюп келатат, кыздар чоңоюп келат. Анан биз беременка салып койсок, эртең дагы салыш керек болот. Анан бирок бир береке бүтсө экен деген ойдо, мусулман, чыныгы мусулман, өзүнө каалаган жакшылыкты өзгөгө каалаш керек. Мына ошондой каалоо менен мына ушул үйлөр салынып атат. Бул жак болсо спальный комната. Мына кенен жакшы Кудай буйрса. Айнектерде болсо бир мекендешибиз Улан деген мекендешибиз өзү келип айнекти бекер салып берген. Айнек үй бүлөсүнүн атынан. Ошол Улан үй бүлөгү менен Алла Таала амандык берсин. Садака бул, садака. Ушундай кемчү байлардан, апаттан, кырсыктан, оору дарттан мусулмандын адамды коруп, тозуп тура турган тосмосу бул ушул садака экен. Ушул садакабыз, тосмобуз бекем болсун, Кудай буйрса. Анан Улан мына ушул айнекти дагы жөн эле бүт растап дайындап туруп берип жиберсе деле болмок бизден. Бирок берип жибербестен ушул жакшылык кылсаң, ушул барып өзүм кошо тагып берейин, орнотуп берейин деп өзү кошо келип, жол жүрүп, ушака чейин келип кеткен, өзүнүн машинасын айдап алып, айнектерди салып алып, келип тагып берип орнотуп кеткен Уланга биз терең ыраазычылык билдиребиз. Мына ушундай Уланга окшогон канчалаган бизде ишкерлер бар, канчалаган кыргыздын уулдары бар. Мындай энелерибиз жүздөп саналат. Мекенибизде кыйналгандар. Бирок Уланга окшоп башка азыркы сонун кошкон ушул ынтымак биримдигибиз бекемделип, Кудай буйрса, көптөгөн энелерди кубандырайлы, Кудай насип кылса. Өзүмдү таптай алган, өлгүчө мактай алган, өмүрүн арнап туруп, өлүмдөн сактай алган,
атама дуа кылдым. Балам деп төрөп баккан, бешке бөлөп баккан, бар жанын тартуу кылып, батага жөлөп баккан апама дуа кылдым. Сүйүүмдү беттегин деп, сагынсам эстегин деп, санаамың чекпегин деп, сатылып кетпегин деп, мекенге дуа кылдым. Ийгилик терип сунган, ишиме келип турган, динимдин нуру болуп, илимин берип турган устазга дуа кылдым. 3 кызын төлөп берген, күч берип жөлөп келген, түнүмдүн айы болуп, кышымдын жайы болуп, жарыма дуа кылдым. Жараткан колдосун деп, ар ишин оңдосун деп, бир ишин аткараарда периште жолдосун деп, балама дуа кылдым. Артаңда салам деген, алкыштап барам деген, алдыга бассаң болду, аркаңда калам деген, коңшуга дуа кылдым. Кызматка жөнөп турган, кыйшайсаң жөлөп турган, кыйналсаң колдон алып, карызын төлөп турган тууганга дуа кылдым. Турмушун көрүп турган, тапканын бөлүп турган, таштабай кыйын кезде талапка көнүп турган досторго дуа кылдым. Бар болсо алгын деген, болбосо калгын деген, бөлүнбөй колдон кармап, бийиктеп баргын деген байкеме дуа кылдым. Эркелеп таптап турган, эл журтка мактап турган, акылын айтып мага абийирин сактап турган эжеме дуа кылдым. Улуу деп урмат кылган, унчукпай кызмат кылган, ишиме колун сунган, ийгилик жолун сунган инеме дуа кылдым. Оорусаң ыйлап турган, ойгонсоң сыйлап турган, барганда кабар алып, берээрин жыйнап турган карындашыма дуа кылдым. Арырын жаттасын деп, арамды катпасын деп, ааламды жаратуучу Аллахты мактасын деп, акынга дуа кылдым. Эмгегин сактасын деп, эл жерин сатпасын деп, эл журтун мактасын деп, элинен качпасын деп, бийликке дуа кылдым. Карызын төлөсүн деп, кыргызга жөнөсүн деп, келгенде колдон алып, кыйындар жолосун деп, жардыга дуа кылдым. Баштарын сыласын деп, баарынан чыдасын деп, бир Аллах насип кылса, бейишке чыгасың деп, жетимге дуа кылдым. Аллахым колдосун деп, акыйкат орносун деп, ар нерсе жаралган соң Аллахты ойлосун деп, ааламга дуа кылдым. Күйүткө толуп турган, күнөөлүү болуп турган, күнөөмдү кечиргин деп, карегим солуп турган өзүмө дуа кылдым.